Facebook социалдык тармагынын айрым колдонуучулары Мелис Турганбаев 61 жашында бир нече жолу рандат сальто жасап жатат деп эски тагыраагы 2019 жылы тараган видео менен бөлүшүшкөн. Анда Мелис Турганбаев 61 жашында акробатик ашып формасын сактап жүрөт экен деп жазылган. Бирок журналист Токтосун Шамбетов аталган видео фейк экендигин жазган. Ушул фейк видеонун тарап жатканына 3-4 жыл болду. Бу кыргыз неге өзүнө жаккан маалыматка ишенгиси келе берет деп жазылат постто. Ага жооп катары Жа Зайым Айдекова аттуу Facebook колдонуучусу аталган видеодогу Мелис Турганбаев экенин айтып, генерал спорт мектебин аяктаганын кошумчалаган. Калп Мелис Турганбаев эмес дегендер үчүн генерал спорт мектебин аяктаганын билбесеңер керек. Ал эми генерал Мелис Турганбаев Спутник KG'ге берген маегинде видео боюнча "Ооба, мен ал видеону көрдүм, бирок эсимде жок, башка темада сүйлөшөлү" деп билдирген. Политклиника медиасы аталган видеодо сальто жасаган адам ким экендигин текшерип көрдү. Алгач эле видео тартылган спорт залына окшош жайды интернет булактарынан карап көрдүк. Жыйынтыгында аталган видео Кара Чай Черкес Республикасынын Теберда шаарындагы спорт комплексинде тартылгандыгын аныктадык. Мисалы, видеодогу спорт Теберда деп жазылган көрнөкчөнү жана Теберда шаарындагы Озерный деп аталган форель чарбачылыгынын жарнамасын көрүүгө болот. Андан сырткары спорт залдын ичи дагы окшош. Видеодо көрүп жаткан спорт Теберда деген аталыштагы Instagram баракчаны таптык. Сөз кылып жаткан видео алгач 2019 жылы 12 мартта Расул Чомаев муну менен баары айтылган деген аталыш менен дал ушул баракчага жүктөлгөн. 2021 жылы База Озерный Instagram баракчасы ушул эле видео менен бөлүшкөн. Ал эми комментарийлерде машыктыруучу Расул Чомаевдин Instagramдагы жеке баракчасын белгилешкен. Айтсак, Расул Чомаев Кара Чай Черкес Республикасынын спорттук машыгуу борборунун эркин күрөш боюнча башкы машыктыруучусу. 2019 жылы Кара Чай Черкес Республикасынын башчысынын указы менен ага эмгек сиңирген машыктыруучу наамы берилген. Жыйынтык социалдык тармактарда тарап жаткан видеодогу адам генерал Мелис Турганбаев эмес, ал Кара Чай Черкес Республикасынын спорттук машыгуу борборунун эркин күрөш боюнча башкы машыктыруучусу Расул Чомаев деген адам.